кечирип болуп турганда грубый сүйлөйт, бирок бул туура. Көчүбүз боккон малынан эле отурабыз кыргыздар. Бирок жана кыйынчылык жок дебейбиз. Ошон үчүн туугандар, силерден сураны жүрөктү кулакты ачкыла. Азыр мен айта турган нерсени. Эгер ошол нерсени ача турган болсоңор, ондо бир нерсе алып калышыңар мүмкүн. Биз сыяктуу дегенде эмне? Мен азыр Россияда жүрөм. Азыркы мезгилде биз кече Кыргызстандан келечегине көз билгип 200 миң сом акча. Көпчө. Канча аласыз? Россиядан өзүнүз жалып алып атканбыз. Биз 200 миң сом алганбыз. Кыргызстандан ага $1680 келди. Молодец. А ким бар бuyakta? Менеджерлер. Просто файлдеги. Айлык кечеги айда мисалы. Кечеги айда жакшы чыкты, потому что 100 миң Россия, Кыргызстандан $250. Молодец. Айбек. Медет. Актриса. Россиядан 180. Кыргызстандан 160. Менеджерлер жөнүндө сөз кылган. Болду. Anar. Son anda Россия $320. Эми турганда, биз эки адам. Булар менеджер, мен деген форекс менеджер. Мындай карап турсуз. Форекс менеджер үчүн 200 миң сом деген бул самый мындай айтканда уже дынода. Онон төмөн нерсе. Мындай карап, бул бизнесте, правда? Бул бизнесте өзү мындай кай турганбыз. Бирок башка жашоодо алып карасак, мен Москвада жүрөм, мына 2 айдан бери спокойно Кыргызстандан 200 миңден дагы акча түшүп атат. Менин жашагандарда мен күнгө эртең менен тугузду биртеп айдап чыгып атам. Бардым, жого көзүм көрүнбөй иште деп. Мага теңелбе депчи. Мына бирөөсү турат, мына жерде бирөөсү турат. Мына. Туурабы? Не кылтам? Чогуу жашап атат. Мына балагеле калды да, бул жакында башка кайтара кетиш мүмкүн. Нени жаман көрөм? Келип алып жатканды да. Кыйратып койгонсуң, ошо кыргыздар биякта ham жатат, иш жок деп. Миллион иш. Мен ошон үчүн айтам. İştebesең мага жатпайсың. İşтебейсиңби? Бир күн 2 күндө жатып калып аткан болсоң, мына фактын ишке көзүм көрдү. Болду. İşтегиле бар. Айтып атам да. Пока. Эми туугандар, бул аз 200 миң Кудайга шүгүр өзү. Бирок биздин статуста бул аз. Биз бир айына 500 миң, 600 миң сом айлык алып жүргөнбүз келечеге. Көп акчанын бир жаман жери адамды аябай жалкоо кылат. Бир жаман жери. Жалпы ол 2-3 жыл жөнүндө жатат. Азыркы мезгилде аябай мындай целенаправленно кайрадан бизнесибизди кайрадан экинчи волнасын создавать эткенге катуу аракет кылышып жатат. Москвада жүрөт. Бул жактан деле кечеги айдагы менин доходум 85 миң рубль болду. Кечеги айдагы бул жактан доходум. Канча жылдан бери жүрөм дедиңиз? 7 жылдан бери Москвада жүрөм. Канча акча кечеги айда таптыңыз сиз? 45 миң. 70 миң. 7 жылдан бeri жүрөбүз, постоянно Москвадасыз. А мен кече келдим 2 айда бери Москвадан, мен 85 миң айда. Доход таап атам бияка. Жакшыбы? Эми нени айткым келип тургандар. Эгер мына нерсени жөн эле алоя катары же проблема катары көрбөй, көзүңөрдү жакшылап ачып, кулакты ача турган болсоң, бул жерден азыркы убакытта дополнительно табышыңар акча иштеп таап баштасаңар болот. Ишти ташташ керек эмес туугандар. Бул жерде үчүн бизнесмен алектенсе болот. Биринчиден буну как дополнительный доход баштаса болот. Көрсөтөбүз, кантип бул жерден дополнительно акча иштеп тапса болот. Пока Москвада келгенде бир нерсе түптөп турганда действительно аракет кылыш керек турган. Начальникке кез кой, ишин ташта деп айтып аткан жокпуз. Экинчиден финансылык басымдысын бардык адамдар ошонун акырындык менен кутулсак болот. Өзгөз начальник экенбиз. Өзгөз начальник десек, баягыдай ойлоп алышы мүмкүн да, мен Италияда өзүм начальник деп. Биз өзүбүз мисалы курьер болуп доставкада иштеп жүргөндөр болушу мүмкүн да. Сен начальник жок, прямо канча каласаң ошончо алып же таксиде жүргөндөр бар, өзүнүздү начальник деп ойлогон. Сен начальник акча турган. Сен акча башкар. Начальниктин акча башкарбай калыш үчүн пассивный доход кылыш керек. Мисалы пассивный доход деген кечеги мен буякта жүрөм, канча 2-3 айдан бери буякта жүрөм да бардыгынан билесиңер. Мана
Кыргызстандан акча түшүп атат бирок. Ошол пассивный доход. Сен Россиядан кетесиң, чтобы Кыргызстанда жүргөндө да бияктан акча түшө турган болуш керек да. Мага бул жактан акыркы 5 жылдан бери акча түшөт Россиядан. Мен Россияда жокмун бирок. Там 10 000 рубль, 15 000 рубль, 12 000 рубль, 7-8 000 рубль түшүп калат кээ бир айларда. Көп азбы тууганда? Кантип ойлойсуң? Сизге баары эле сонун деп атасыз. Сиз түшүнөсүз. Нөлдөр бар, оны түшүнүп просто мындай эле салыштырганда билечи, 10 000 сом рубль деген Кыргызстандагы бир адамдын бир айык айлыгы да. Ол бизге бияктан дополнительно просто түшүп. Азыр сен ишиң ташта да Кыргызстанга кет. Бир 2 жыл жүрүп, сага ай сайын 10 000 түшөбү же түшпөйбү? Кантип ойлойсуң? А ошонун түшүшүн каалайсыңбы сен? Кеткенден кийин да 15-20 миң ай сайын түшүп турушун каалайсыңбы? Ошол үчүн кулак ачыш керек болгондо. Чөмөр почему дегенде ошол жөнүндө мына жерде сөз болуп атат азыр. Мындай караганда. Эми башка бирөөгө жардам берсек болот. Onun için birinci özgür жардам бериш керек экен. Жашоо стилди өзгөртсөк болот. Жашоо стил дегенде эмне? Азыр эле эже менен сүйлөшүп атам. Келатсам, эже айтат. 7 жылдан бери бир эле жерде иштейм, иштей бердим. Азыр чөтө жададым бир жерде иштей бердим. Алмаштырсамбы деп ойлогом ишимди дейт да. Неден жадагансыз сиз? Акчасынан жадаган жоксуз. Ишиңизде эле көптөп көрүңүз эле. Таш көтөрүп же туз көтөрүп же таш өткөн жоксуз же жер бакайтып өткөн жоксуз. Сиздин ишиңиз оңой эле. Сиз жадаган нерсе стилден жашайсыз. Стил жашоодон жашоо стилден жадат. Сиз да башка мамлекеттерче бир эс алып келгиңиз келиши мүмкүн, может быть, да? Может быть, сиз да башкача жашоону мындай каалагандырсыз. Биз мисалы бир жылда жок деген 3 жолу башка мамлекетке чыгабыз. 3 жолу бир жылда. Биз кече Анталиядан келдик бияка, эртең менен кайра Анталияга учуп кетебиз. Эртең дегенде эртең мындай эртең мартта болот. Анталиядан Кыргызстанга кетем, кайра 3-4 айдан кийин кайра биз Анталияга кетебиз. То есть бир жылда минимум 3 жолу башка мамлекетке чыгабыз. Азыркы эмес. Азыр туугандар үй алган, машина сатып алган, онун бардыгы мода болбой калган. Азыркы мода эл жер көрүп, дүйнө кыдырып, путешествие кылган көбүрөөк мода азыр. Ошол нерсени биз приоритет кылышыбыз керек да. Неге? Себеби аны кылбай турган болсок туугандар, биз дүйнө кантип өнүгүп атат экен, дүйнө жүзүндө кандай адамдар жашайт экен, алардын менталитети кандай эч беле түшүнбөй, мынадан башка эч беле көрбөй, ушунча жерди көрүп, башка эч беле көрбөй жүрүп кетет экенбиз да. Биз азыркы мезгилде келечегин көз эсептедик. Акыркы 6 жылда биз 10 мамлекет болдук. Онун ичинен биз Европада 6 жолу болдук. Акыркы 6 жылдын ичинде. Бар ушунчалык жашоону 6 жылда өзгөрткөн башка бир мүмкүнчүлүк бар, мен билбейм. Ошон үчүн мына стиль жизни деген нерсе ошону айтып атам мен. Кийинкиси, эки бизнес көрсөтүп турат. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мына биринчиси традиционный бизнес, салттуу бизнес деп коет, экинчиси сетевой маркетинг. Традиционный бизнес дегенде эми колдонуучу катары бир бизнеске баарыбыз катышабыз. Бүгүн эртең менен туруп ким тиш жууган жок. Бар ушундай. Баарыбыз күндө тиш жуубуз, да? Баарыбыз тиш. Значит, биз дурны баста хотя бы жерден сатып алабыз. То есть потребитель колдонуучу катары сен бир жерге баары бир акча келтирип бир нерсе сатып аласың. Самын керек, паста керек, шампунь керек, моющее средство может быть керек үйүңөргө, да? Жок, сен өзүң эле керек нерселерди айтайын. Может сакалгандан кийин бир нерсе колдоносуң, может колдонбойсуң, бирок колдонгон жакшы. То есть дурны паста, самын, шампунь ушуларды колдонтасың, жок эле деген турат. Ошол сыяктуу нерселерди сатып алуучу катары баары бир биз катышат экенбиз да бир бизнеске. Эми сен колдонуучусуң. Макулсуңарбы ушуга? Колдонуучусуң, туурабы? Сен тааныштарың колдонуучу, тууган урук, куда сөөк, жээк, жаатың баары колдонуучу. То есть колдонуучу катары баардыгыбыз бир жерден бир нерсе сатып алабыз. Эми мына сен зубный пастаны өндүрүүчү 40 сомго чыгарса же 40 рубльга чыгарса, сен магазинден, гипермаркеттен же супермаркеттен алсаң 100 рубльга алат экенсиң. Неге? Себеби дегенде ол магазинге келгенге чейин өндүрүүчүдөн крупный оптовик алат. Складтардан анан мелкий оптовиктерге бөлүнөт. Мелкий оптовиктер розница саткан магазинге жөнөтөт. Розница саткан магазинде онун үстүнө дагы кошуп сатат. Неге? Потому что прилавкага товар тизген мерчендайзерге акча төлөш керек, продавецке акча төлөш керек. Ошол продавецтин, мерчендайзер бардыгынын акчасын кошуп сен төлөп атасың да. Туурабы? Складтардын арендасыны бардык мына ортодогу адамдар канчалар миллиондогон акчаны таап атышат. Мына жерде крупный оптовик ол зубный пастаны алып бирөөгө өткөрүп берген адам ол Мальдивада, Таиландда, башка дүйнөдөгү Гавайда, башка эң кымбат мамлекеттерде, эң кымбат шаарларда эс алып жыргалап жатат. А сен аны байытып, ишо орустарга кул болуп нерчилеп, туурабы? Ким рахмат айтты сага зубный паста сатып алганың үчүн? Рахмат айтып койгон жок даже. А биз байытып атабыз, туурабы? Мына
колдонуучу катары туугандар 60% менен тапкан акчабыз менен бирөөлөрдү байытып атат экенбиз. Бул эски система, бул иштеп келген система. Эми мына сетевой маркетинг эмне сунуштап атат бизге? Сендей түз өндүрүүчү менен иштеш, мына өндүрүүчүнү көрдүңөр, өзүңө керек затты түз өндүрүүчүдөн алып колдон дейт. Ошол ортодогу 60% акчаны акырындык менен өзүң иштеп тапсаң болот деп. Орусча айтканда мынтип айтылат. Можно зарабатывать на потреблении. Өзүң колдонуп аткан продукциянын үстүнө сен акча иштеп тапсаң болот. Неге? Потому что биз адамдарга свойственный бир нерсе бар. Бизге тиешелүү, бизге свойственный нерсе. Бизге жаккан нерсе жөнүндө башка адамдарга сөз кылабыз биз. Ошко бирөө барып туруп, не тамак жагат десе, мен сразу самса дейт. Момошун самсасы жагат да. Кимге жагат? Самса жаккандар бар. Каерде самса деген жазып көрсө, буяктачы барып жеп көрүп атат. Вообще окшошпой атат. Эми бирөө барып сураса самса дейм. Кайсы жерде самса жакшы десе, прямо мой адрести берем да. Ошол барып самсаны алып жесе, мага эч ким акча төлөбөй атат. Туурабы? Мен реклама кылдым. Бирок мага эч ким акча төлөгөн. Биз бесплатный ходячий рекламщиктер сөз. Бирөөлөр машинаны реклама кылып отурат өзүнчө сөз. Да, мына машина жакшы эмес деген сыяктуу. То есть мына бизнесте туугандар болгону сен өзүң колдонгон продукция жакса, ошол жөнүндө адамдарга айтсаң, сага компания акча төлөп берет. Эң жөнөкөй бизнес муну татаалдаштыра баштайт. Өзүнчө эле мынтип татаалдаштыруу керек. Жан деп бана сарачы не деди? Мындай да болдор отурат. Не деди? Почему? Потому что туугандар единственный өзүнүн бир алпай неграмотный бир сетевик таанышын көргөн да. Точно. Мен ошондой болом деп ойлоп эле, ушундай болуп калбайм деп. Мен заманбап кесиптин ээси болуштан мен коркпойм. Бул сетевик бул кесиптин аты. Мен кедей болуштан коркмом. Понимаешь? Эң бир да жакшы жери жок. Кедей болбой. Онун көрү кедей болбош үчүн любой жаңы бир кесипти өздөштүргөнгө биз даяр болушубуз керек. Бул кесип туугандар. Аны үйрөтөм деген биз турабыз мына жерде. Гүлсара эже турат. Она жерде медет братыбыз турат. Мына менеджерлердин баардыгы өзү билген адамдар. Правда? Просто сен кулактач, кагаз ручкаңды ал, биринчи класстын окуучусу бол. Башынан баштап биз мына жерде сага жаңы бир нерсени үйрөтөлү. Чогулуп анан бир нерсеге жетели. А почему мен сага үйрөткөнгө кызыктармын? Неге мен сага кызыктармын? Мен аябай жакшы адаммын. Просто мен сени жашооңду көргүм келип атат, жардам бергим келип атат деби. Почему? Потому что бизнес интерес бар. Түшүндүңбү? Сен 100 000 доходко чыгарсаң, мен айлыгына дагы 15-20 000 акча кошулат. То есть экөөбүздүн тең интереси үчүн мен чукпагыңа даярмын. Эгер сен даяр болсоң. Понимаешь? Ошон үчүн мына ачык бирөөлөр айтат да, сен бүл аз мен жазса, ошонун бирөөнү жазсам, байып кете тургансып мен. Аз мен жазып алса, ушу байып кетпесин деп качып жүргөндөр бар да. Ушундай адамдар бар. Компьютер. Ошон үчүн туугандар. Бизнес интерес. Түшүнөңөрбү? Сен болуп кетпейинче мен болуп кетпейм. Ошон үчүн мен аябай кызыктармын, чтобы сен болуп кетишиң. Бул бизнес ушундай кылып койгон да. Каякта ошондой бар. Барбы сиздин ишиңизде мисалы? Начальнигиңизде канча жылдан бери келе сага бир эки нерселерди үйрөтүп, мен ордума начальник болчу эле. Сиз не үчүн сен 70 000 акча аласың? Неге сен акча аласың? Ол аз деп сизди ушал бирөө жай. Ишиңизде. Сен 100 алышың керек, 200 000 алышың керек, дейби? Нет. Сизде бар ишке киргениңизде тетрадь ручкаңды ал да мечтаңды жаз мына, кандай жашоо каалайсың деп сурабы бирөө жай? Сурабайт. Мына жерде сурайт, понимаете? Сиздин мечтаңыз мага интересно бул жерде. Сен ким болгонсуң мурда? Кандай жашоодо жашагансың? Байсыңбы, кедейсиңби? Абсолютно мага не интересно. Мага интересно. Сен азыр кимсиң, эртең ким болгуң келет? Эки суроо кызыктуу. Понимаешь? Ошол эки нерсеге сен жооп берсең, жакшылап тур. Ондо может быть чогуу иштеши. Менде фильтр бар турган. Все подряд мага не нужен. Деп коет. Мен 6 жылдан бери кайталап жүргөн сөзүм бар. 300, но спартанцы мне нужен. Понимаешь? Жашоодун действительно башка бир бала калаган адамдар. Сенде ондай амбицияң жокпу? Сен мага вообще керек эмес. Сен только мага. Сен өзүң үй бүлөңө да керек эмессиң, сен даже өзүң балдарыңа эртең үчүн керек эмес болосуң. Аз болбосо картайган. Жаштар аны түшүнбөшү мүмкүн, эртең билесиңер. Жөнөкөй экен туугандар, эми үчүн бул идеалдуу бизнес. Биринчиден минимальный расход менен бул бизнес жасаса болот.
Мен көп бизнестерди жасап жүргөм, бирок эң аз акча менен бул бизнести мен баштадым. Ошон үчүн башында өтө маанилүү мына бизнесте. Канча акча сен бул бизнеске корото аласың? Мынанча обязательно коротуш керек деген эч кандай требование жок. Түшүнөбү? Бул бизнестеги вложениялар бар. Көбүнчө убакыт, время, жаңы нерселерди вложить этиш керек болот, акча эмес. Продукция уникалдуу. 200дөн ашуун түрдүү продукция бар. Ассортимент көп болсо бизнес жасаш жеңил болот. Риск банкротство жок. Неге? Потому что бизге керек гана нерсени алабыз. Мына бизнес жасаш үчүн уюм сатпа, коюм сатпа, үйүң өзүң окуткусун, машина окуткусун. Бул бизнес жасаш үчүн сенен мага не керек? Ким билет? Желание керек. Күйүп пышкан жгучий желание керек. Акча жоготолгон деп коркот көп адам. Жок акчаңдын несин жоготуп атасың? Жокко тууганда, жокко туурабы? Акчасы көп адам керек болгондо мен сразу кыйдан чыгарып бердим. Потому что мен билем оны. У кого есть деньги, у кого нет денег. Биз чогуу нерин акча иштеп тапкыбыз келип атат. Ошону үйрөтөлү деп ошого чакырып атабыз. Риск жок экен, банкрот болуу коркунучу жок. Сенсиз да бул бизнес иштейт экен. Ону мен жаңы бир-эки жок нерсени айтып бердим. Кыргызстанда туруп Россиядан акча алыптым, Россияда туруп Кыргызстандан акча алыптым. А мен неге баштадым? Россиядан 5-15 миң акча түшүп турган мага деп. Неге ошону баштадым? Потому что мен азыр келдим, что мен Кыргызстанда жүрсөм да Россиядан бир жок дегенде 100-150 миң рубль акча түшүп туруш керек. А сиздин доход создавать этишим керек. Москвада мен максатым ошо. Онан тышкары Москвада бир канча адамдарды дагы жакшы доходго чыгарышым керек, кыргыздарды. Өзүбүздү. Ошон үчүн келдим. Азыр мынакта Элмира эже бар иштейм деп ушулар аркылуу келдим мен. Ушулар чакырды мени. Кел жардам бер, биз бир нерсе жасайлы деп. Бирок конкретный бир действие шарттарды мен көрө элекмин анда. Конкретный нерселер. Доходдун чеги жок. Канчага баласаң ошончо тапсаң болот. Компания Алоэ неге мындай дыйкан? Мексикада Американская республика, Американын Аризона штаты өстүрүлөт. Алоэ десейди өскөн алоэ мелестеп келебиз. Көрсө сорт көп экен, бул Барбадес мелери. Аксакал компания негиздеген Рексмон 78-жыл түзүлгөндө 43 жылдан бери компания иштейт. 44 жыл болду да. Ким биринчи жолу келди, кайра дагы жолу көтөрөт. Сенсиз бул компания досум 44 жылдан бери иштеди. Менсиз компания 38 жыл иштеди. Ишенем, ишенбейм, жагат, жакпайт, эч кимдин башы оорубайт. Компания өз ишин өзүнүн баары жүргүзүп атат. Аракет кылганда ушул жерден бир нерсеге жетишип атат уже. Ошон үчүн туугандар мына 168 мамлекетте компания иштейт деген эмнени түшүндүрөт? Сен болор болбос акча менен өзүң бизнесиңди бул жерде баштасаң 168 мамлекетте сен магазин ачылды деген түшүндүрөт. Бар ушундай. 38 миңге карап алдың эле сен 168 мамлекетке магазин ачылды автоматически. Жок, бул жоңо. А мына бизнестер реально булмаган. Менин бизнесим азыр каяктарда бар? Турцияда бар. Менин бизнесим. Венгрияда бар. Дубайда бар. Араб Эмираттары. Кореяда бар. Японияда бар. Америкада бар. Россияда бар. Казакстанда бар. Кыргызстанда бар. 9 мамлекетте экен. 168 мамлекетте магазин бар. Бирок 9 мамлекетте оборот жасалып атат. Кичинекей эле болсо да. Уже. Мен Японияда болдым, мен Кореяда болдум. Кореяда акча түшүп калып өткөндө яман сүйдүм. Кром, мыйда да дейт. Жан мен көптөй түштү эле, оны сразу келип курсун карасам, баары курса төмөн турбайт. Яман акча түшүп калып, байлык кетип окшойт деп ойлодум. Мен Кореядан түшкөн акча. Эми компаниянын правосына берген сертификаттар бар, таза экендигин тастап турат. Мага эң жаккан сертификат ислам колу тарабынан берилген халал деген сертификат. Бул зыяны жок деген түшүндүрөт турган. Биздин организмге зыян алып келген нерсе ол арамда отурат. Ислам турат. Бул зыяны жок, коркпой продукцияны колдоно берсеңер болот. Кашер деген еврейлердин сертификаты экен, булар өзүнүн сертификатын оңсолуп бере берген. Ошондой эле жаныбарларды коргоо боюнда берген сертификат, буну дары дебеш керек болгон. Бул дары эмес. Түшүнүңүзбү? Дары аптекада сатылат. Булардын баардыгы 100% натуралдуу продукт. Кантип сана иштейт, ол жөнүндө дагы азыр айтып берем. Сертификаттар көп, баары жакшы. Негизги 4 продукция бар. Алоэ гель, персик, нектар, фридан деген 4 ичимдик бар. Эң көп товарооборот жасайт. Ошонун арасынан дагы
Алоэнин кели Сарыбанкка биринчи пайда болуп азыркы мезгилге чейин эң популярдуу ичимдик туурабы? Сарыбанк. Бул не? Буга жана силер көрүп аткан алоэнин калгын ачып 100% ошонун ичинде келип бүтүп. Башка эч нерсе жок. Ачып кетпеш үчүн кычкылтек соруп алганда басып койгон, пломб койгон да. Боюнда бар иши болот. Раса соң болот да. Болот эмес, боюнда барда ичиш керек. Почему? Потому что азыр ошол жөнүндө да как раз айтам. Бизде азыр мен Ошто областной детский больницанын жанында жашайм өзүм. Кирсең страшно. Детский заболеваемость деген аябай көп. Неге? Потому что боюнда барда аялдар баланы эненин организми багат. Туурабы? А биз жеген тамакта керектүү витаминдер, минералдар, аминокислоталар, полезный питательный макромикроэлементтер жок болгон үчүн биз жеген тамактан керектүү витаминди организм алып кете албайт. Ошонун айынан биздин организмдеги Алла Таалам берген докторубуз бар. Онун аты иммунитет деп аталат. Иммунитет академический, ячейка, ол женский, мужской, мен билбейм. Ошол кишиге подход кылсак, иммунитеттеги жакшылап көтөрүп алсак, биз проблемадан кыйла алысыраак болобуз. Түшүнөбү? Ошон үчүн туугандар, мынаны неге керек экен? Көрсө алоэ составында 12 түрдүү витамин бар экен. 20дан ашуун минералдар бар экен. Минерал деген не экенин билебизби? Минерал деген. Нелер бар? Кандай минералдар билесиңер? Почему сразу магний? Кальций, темир, жез, йод. Ушулар минералдар, туурабы? Магний, марганец болгон топой минералдар бар, туурабы? Биздин организмге керектүү минералдардан 20 түрдүү минерал бар экен. Минералдар, витаминдер, аминокислоталар, полезный питательный макромикроэлементтер болгон үчүн мынаны сен күн сайын баардыгыбызга керек экен. Баардыгыбызга керек болгондор. Эртең менен кечинде 50 граммдан ичип жүрсөңөр, тамакты жеп курсагыбызды толтуруп атабыз, курсак толгон менен керектүү витамин жок болуп атат онун составында. Илгеркидей натуралдуу нерсе калбады азыр, бүт химикат болуп калды. Ошон үчүн туугандар, мынаны кошуп ичип турсак, керектүү витамин минералдар менен биздин организмди толтурат экен дагы, биздин иммунитетибиз күчөйт экен. Иммунитет күчөгөндөн кийин эмне болот экен? Баягы иттердин баарын кууп чыгып баштайт. Иттер деген эле простатит, цистит, колит, тарный ит да, бүт аяк ит менен Бронхит. Бронхит да, иттен тот аяк. Ошол иттердин баарын акырындап иммунитет өзү жок кылат экен. То есть оорулар менен күрөшө турган эң күчтүү нерсе бул биздин иммунитетибизге. Иммунитет бизди коргойт экен. Экинчиден проблема болсо ошол менен дагы күрөшөт экен. Көрдүңүзбү? А почему хронический айланып кетти? Потому что биздин иммунитет күрөшө албай калды. А эмнеге күрөшө албай калды? Потому что иммунитеттин тамагы жок. Он тамагы витамин, минерал, аминокислоталар, полезный питательный макромикроэлементтер. Биз жеген тамакта ондой нерселер жок болду. Ошон үчүн туугандар, мына алоэ керек болду азыр. Анталияга кетип атканда алоэ ичип кеттим эле, анан келгенден кийин бир ай алоэ ичпей калдым. Яман сагындым. Көтөрүп барып алып, раз ичтим күндө алоэ ичип. Каждый день мен алоэ ичем. Каждый день мен алоэ ичем. Мына мен тамак жебей коюшум мүмкүн, бирок мен алоэ сөзсүз ичем. Бирөөлөр курсагын толтуруп, ошого рат жүрөт, толтуруп алыпчы баягы, кечип койгула туугандар, толгон нени көтөрүп жүрөсүң мына жерде. Сиз катты эле айтып коюңуз. Элдин арасынан айткан да жок экен. Дияктан турай чыккан болуп атса. Мусор Бога эле деп эстем. Кечирип койгула. Бул күлкүнү, бирок бул чындык туугандар. Туурабы? А неге? Потому что жеген нерсе жок. Мына жер ичегилер тазаланат, мынаны ичкен сайын. Ичегилерди тазаланат, бул жууп тазалайт. Потому что бунун составында сапаин деген зат бар. Бул натуральный мыльный вещество болот. Ичегин тазалайт, клеткаларыңды жаңыртат баарын. Өткөндө бирөө айтып, сен алоэ ичсең, мындай эмнеге арысың? Мен айтам, алоэ ичем, ошого менде эч нерсе жок лишний. Лишний жок. Эртең менен турсаң, жеңип турасың, айланайын. Бассаң, жеңип басасың. Анау эскалатордо, эскалатор бар го, мына метродо. Улар мүмкүн казып таштаган го. Туруп чыккан мага жакпайт да, вообще мен жарым тынып бир жерде тура албаган адам. Ошол жерге келгенде эскалатордон дың чукап чыгып кетем же, дың чукап чыгып кетем да, аяк жердечи. Жем, потому что мен. Понимаете? А почему? Потому что мен алоэ ичем. Мына нерсе полный мен организм тазалап салат. И всё. И мына башыбыз иштейт. Почему башыбыз иштебей калды? Потому что чегиз толуп калды. Понимаете? Мына сен кадимдей сергек болот. Эртең менен турганда сергек турасың. Кечинде жатканда сергек тынч уктайсың, серлейип катып уктайсың да эртең менен көзүң чүңгүл ачкандай болосуң да, уктаганда да.
ушунчалык тунчуктайсың и нервиң жайына түшөт, самый главный. Понимаете? Настолько хороший ичимдик мына ушунчалык сонун бир бул ичимдик. Ушунчалык биз жакшы көрөбүз да муну. Просто ичкенде насатай. Мына ичесиң прям бир уттаганда оозуңа киргендечи, жутканыңда сенин организмиң кадимгидей рахмат айтат. Шундай жумшарып баягы кирет баягы мына ичимдик бар го. Настолько сонун нерсе. Кээ адамдар бар, биздин потребительдерибиз бар. Түндө да туруп бир 50 грамм ичип жатып алгандар бар. Шундай жакшы көргөндөр бар да. Возраст өткөн сайын тем более керек бул нерсе. Шуңа ошон үчүн туугандар, мына продукт эми ушундай десең эле бөлөп, а сен алып ичсең мына эмнеге жөтөлүп да өткөндө көрүшөсүң? Ойлонайсың. Бул сыйкыч эмес, жаны темирден болот деген түшүндүрбөйт. Муну ичсең ham кирип болушуңа мүмкүн, баш болушуңа мүмкүн, бирок баары бир тез калууна келет. Элдин баары кирип болгон болсоң ham тиет баары. Болгону сен мурдагыдай айлап, жылдап, жумалап жатпай, буруктап шыктап, сен бир жума же 2 же 3 күн ичинде өзүңө келип туруп кетишиң мүмкүн. Кече эле мисалы мага кирип болду. Мен никогда кирип болгондо жөнүп жаткан эмес. Мен кече кирип болгондо 1 күн жаттым. Просто 1 күн жаттым. Жакшылап өзүм калып, кайрашап туруп кеттим. Почему? Потому что мына нерсе жардам берип койгон. Ким алып ичкиси келип калды уже? Барбы? Кийинкиси терсик бар, шаблону кошулуп жасалган алоэ терсик 90% алоэ. Бул негизинен запор болот. Анан кийин бул негизинен жүрөк кан тамыр ооруларына аябай сонун иштейт. Геморройго да жакшы таасирин берет. Бернектар деген мужской женский трубалардагы воспалениялар бар. Бул нерсе. Мына нерсе көп проблема бар азыр. Фридом деген сустактар. Глюкозамин, хондриатин, органический сера деген 3 нерсе кошулган, кыймыл аракетин жеңил болот. Жаңыдай лифттерден тыртып түшүп кетиш оңой болот да, мыналар баары жумшак турактагы. Ошон үчүн бул суставной проблемаларга аябай зор. Полиартрит, позвоночная крыша, остеохондроз, остеопороз, ошонун баарына жакшы. Ушундай нерселерди айтып атканда мен көбүнчө байкайм. Бирөө апасын ойлоп отурат, бирөө атасын ойлоп отурат, бирөө баласын ойлоп отурат, өзүн ойлогон мен да жок. Всегда шундай да. Айтып отурасың, кызым алып беришим керек экен деп коюп отурайбы. Өзүн ойлогон мен да жок да тууган. Бул информация сиз үчүн. Түшүндүңүзбү? Биз өзгө жардам бермейинче туугандар башка бирөөгө жардам бере албайбыз. Мен бүгүн мына Фридомду алып кетем да. Өткөндө бирөө иштим. Мен негелегинде 2-3 айда сөзсүз бирден экиден Фридом сөзсүз ичип турам. Бул не только мен зачем мен ертең полиартрит болушуп күтүшүм керек, а? Лучше алганы жумшап майлап жолу турбайбы? Туурабы? Ошон үчүн мен бүгүн алып кетем, кудай калса мындан ичем. Бул андан тышкары кожаны мындаштырат. Терини. Аябай сонун да мына нерсе. Дальше. Мен бизде алоэнин мына поместин деген мангустин плюс гранат болсо канды көтөрөт, гемоглобин нормаласа. Кальций жетишпесе 147-ден ашуун түрдүү оору пайда болуп кеткен. Бул кальций, магний түрдүү. Магний жок, кальций сиңбейт экен. Ошон үчүн бул аябай сиңдүүлүгү жакшы кальций. Аптекадагы кальцийлерде магний жок. Ал нерсе сиңбейт. Минералдар. Менде всегда минералдар болду. Мен келечегим АКК2 балам ушул бизнесте экенмде төрөлдү. АКК2 бал. Балдардын боюнда болгон мезгилден баштап төрөгөнгө чейин натуралдуу минералдарды весь период береминбиз мен келечегиме бердим. Биринчисинде анча бере албай калдым эле баламда, кийинкисинде прям весь период бердим. Бир күн калтырбай ичип. Почему? Потому что баланга минералдар жетиштүү болуш керек. Бала төрөлгөндөн баштап күчтүү, нормальный төрөлүш үчүн, ден соолугу чың болуш үчүн жетишерлик витамин минералдар болуш керек. Мен кичинекей балам төрөлгөндө ол күлүшүңөр мүмкүн, ишенбешиңер мүмкүн, бирок бул мен көргөн өзүм үчүн чын. Мен кичинекей балам төрөлгөндө мен жанында турдум. Чачтарым мындай түштү го, мындай. Жаалышып, жаппай түшөт го, онун чачтары мындай түштү да баягы. Мощный түштү да баягы. Түшкөндө эле көрдүм да баягы. Здоровый бала түштү да, тфа баягы. Мен өзүмө кадимгидей байкалды да баягы, бала түшкөндө. Здоровый бала. А почему? Потому что биз апасынын ичинде экендигин көрдүк. Мына ар кичинекей балам 3-4кө чыгып атат, уже жакында 4кө чыгып, 3кө толду. Биз бир жолу дагы больницага барган жокпуз. 4 жылдан бери. Прививка да алган жок. Прививка албагыла деп силерге айтпайм, алдырбагыла. Onun үчүн аябай иммунитетке кам көрүш керек балага. Түшүндүңүзбү? Онун чоң балам дагы 2 балам вообще больница деген нерседен утамыз. Онун чоң кыздарым 3 кызым бар эле, менде 5 бар.
Онун чоңдогу баягындай биз өзгө конкурга эл катары жашап жүргөндөгү балдарыбыз болуптур. Ошон үчүн алар кезде баягындай грипп сип нерсе болуп кала берет. Эки кичинекей балдарым грипп сиптан чогуу боло бербейт да. Сача баягындай могу. Булар болсо да жырксык болуп эле эртеси чогуу кете берет. Кичинесинен баштап балага бул нерсе керек. Хотя менин 5 балам тең сүт эмген. 5 ай гана максимум эмет. Эң кичинеси вообще 3 айда эле. Эмбей коюшат просто. Süt eкен bir neresi eкен da. Çok süt okşaydı da. Şundaylar var da. Anam o. Anam biz kiçinekey oğlum bir o keşinde jatıp biz meni çoğu jatıp ertemi çoğu oturat. Kadimgi tamak menен çoğu. Forer Fox деген профессор пайда болуп турган. Мен алып кетем ким иши болуш? Неге Fox керек бизге? Чтобы эртең менен турганда фокус и концентрация болуш үчүн. Биз чачкын жүрөбүз, бар жообуз чачкын болуп кетти да. Оюбуз чачырап, анан кылайын деп отуруп унутуп калып, мына кетип калып, онда эле унутуп калып, мына кетип эле бир нерсени отуруп атпайбызбы? Фокус деген ол не кылат? Концентрация баягындай неме пайда кылып берет, башыңартачы. То есть четко иштерин баары бүтүп баштайт. Мээ дагы нормально иштейт да, бул эң биздеги мындай Алла Таалам берген эң күчтүү бизге берген байлык, ол мээ деп аталат. Любой кен байлыктан чоң байлык. Жетинти окунту баары бириктесе да бир сенин мээңчилик байлык эмес да өзү. Мына байлыгыбыз, кен байлыгыбызды ачышыбыз керек болуп атат. Биз о көгөрүп кетипчи. Шундай болуп атат адамдарда. Анан биз просто жетинти ачыкса биз байыт элек деп ойлоп атабыз. Байытпайт жетинти. Илкинтөр тоже байыт. Сени жакшы жашоого алып бара турган жалгыз сенин байлыгың мына жерде турат. Онун аты мээ. Ошонун иштешине бардык жактан аракет кылыш керек, чтобы ошону иштетиш үчүн. Ошон үчүн туугандар жаңы фокус керек экен. Артикси рыбышын алып коймаса. Мен муну күн сайын эртең менен 2 штук, кечинде 2 штук ичем. Почему? Потому что мээ нормально иштейт. Советке бир айтып калчу эле, 500 миң кыргыз ушуну күн сайын ичип баштай турган болсо, биз кыргыздар өнүп кетет элек депчи. Действительно. Сывытан жетишпегенден онкология келип чыгат экен. Бардыгыбыздын организмибизде рак, туберкулез клеткалар бар экен. Ошолорду басып турган күчтүү антиоксидант сывытан экен. Нобель сыйлыгынын ээси. Детский витамин бар, кидс деген, мужской, женский витамин, аялдарга, эркектерге. Мына муф деген сустактарга жакшы болгон. Vision зренияга, чеснок тимин деген бар, паразиттерге, курттарга күчтүү. Арчи, каждый день мен арчи ичем. Каждый день. Ким билет ушуну? Мына составында эларгонин деген аминокислота бар. Ошол не? Энергия, омоложение. Почему мен ичем? Потому что азыр эркектерде проблема көп. Мен 36 жаштамын. 30 жаштарда мен билем проблема бар экен мужской. Мужской урук 80% эларгонин болот экен тууганда. Понимаете? Используем мужчин, женщин, эркектердеги аялдарда проблема мына нерсе. Жашактат бул толгон тукой сонун касиеттери бар да. Бул мощнейший бар. Двойной Нобелевский премияны ээси болгон. Мен каждый день ичем. Просто наслаждение. Эртең менен турам. Сууну коюп куям. Бир кружка суу. Мына арчыдан бир пакет салам, аралаштырам, жырты бир башкача. Кофенин жырты мыяк деле калып кетти да. Биринчи жыртына бир наслаждайбыз. Жыртта баягы аралаштырып, кыйлып отурам прям да. Организм талап көп күтүп калат. Давай деп коя. Ошол малдан жырттап баягы ичип коем деген. Настолько жарыйт дүйнөчү туугандар. Мына ичкенде бана шунчалык бир башкача көрүнүп калат да. Элдин баары көзүмө сонун көрүнүп. Өзүмдө жагып баягы жерде. Бир нерсе иш жасагым келип, понимаете? Энергия пайда болуп. Ушундай жашаган адам ол всегда бир нерсеге жетет туугандар. Жашоодо. Болбосо биз уктап эле өткөрүп жүрүп атабыз. Мына жаштар бар, эртең менен турган ишке жөнөп туруп, кыйкырып кирем ишке. Килгендечи. Квартирада. Уктап жата бересиңер деп урушам да. Жаш болуп алды эле деп айтам да, бирок организм слабый туугандар. Отурган чарчап, биппеле алып эле барганда аздап бир нерсе айтсам, кыйла суктайт. Шуну ham керек кызат болду. Уктай берсем болот. Кардио жүрөктүн стенкаларына жакшы. Чай бар, 4 жылда ой бүргүлдөн 40тан ашуун чөп кошуп жасалган чай. Очищает, тонизирует, көп нерсеге жакшы. Пробиотик деген бул ичегидеги зыян нерсенин баарын тазалайт. Тамакты жедик, разбирайт этип. Биздин оозубузда тамак чайнадык да ашказанга түштү.
тамақты қайер сіңіреді? Ашқазан, дағы. Сіздер енді білгенге ұншықпай тұрсаң, мен жаңаларда сұрайын дедім. 90% адамдар шұнту адашып жүріп, тамақты жолы чегінің ашқазан сіңіреді. Сен ашқазанның ол тегілмен просто. Ашқазанға түшті, ашқазанда ашқазан соғы деген сұйықтық бар. Ошол жерде тамақ езіліп, аябай майда болып жатшылап, еріп баяғы жерде тамақ. Анан ичеге өткөрүп берет. Ичеге өткөндөн кийин ичегинен барып жоон ичеге түшөт. Жоон ичеге түшкөндө жоон ичегинин ичинде ворсинкалар болот. Ошолор кыймылдап турган нерселер. Ошолордо жабышып жүргөн пайдалуу керектүү бактериялар болот. О бактериялардын аты лактобифидобактерия деп аталат да. Ошол нерселер чогулуп алып туруп, анан керектүү витамин, минералдын баарын организмге сорып кетет да, керексиз шлактардын баарын сыртка чыгарып. Ошол функция бизде бузулган. Буяк баары чайнап ашказан эзиктин аркага жөнөтүп атат, жоон ичеге түшкөндө эле япышып калат да, баягы чыкпай калат. Күнү жумаа тамак жеп, бир жумада бир жолу туалетке баргандар бар. Понимаете? Эми азыр бир эксперимент кылып көрдүм. Аз барасың, тамакты жейсиң. Не тамак жесең, бир дозада бир банкага салып отур. Мен билбейм, саны кандай. 1 литрлик, 3 литрлик, 5 литрлик да банканын жанына коёсуң. Чай ичсең, чай коясың, нан жесең, нан саласың, банкага салып отурасың. Май жейип, варенье жейип деп курсак толтурушун баарын жейип, ошол баарын банкага салдаган. Курсагын тойгондон кийин банка аябай аралаштырып туруп, крышкасын аябай бекем жауыздаган 37 градус ысык жерге 3 суткага коюп коюңуз. Банка. Анан ачып көрүңүз. Не болушу? Ачыбы же кычыбы? Экөө тең болот да? Неге буну айтып атам туугандар? Потому что биз жеген ичкен тамак 3 сутка биздин жоон ичегиде калып кетет экен. Бул жер 37 градус ысыкта. Аба келбейт, аба чыкпайт. Ачыйтам экен, кычыйтам экен ошол жерде. Бомба көтөрүп жүрөт тууган. Понимаете? Мына жер. Кечинде жатып эртемен тургучам, чарчап көздөрүң шишип шалдырап туруп атпайсыңбы? И целый день сен усталость менен жүрүп атпайсың, хронический усталость деген нерсе. Почему? Потому что мына жердеги бүт организмди улап салды да. Ошол үчүн мына пробиотикти иче турган болсоңуз, бир капсулага 6 түрдүү пайдалуу керектүү бактерия салынат. Буну жутканда, капсуланы жутканда, ашказанда эзилбейт да, жоон ичегече барып, ошол жерде жаралып туруп, пайдалуу бактериялар чыгып, жанагы ичегинин ичиндеги кирдин баарын тазалап баштайт. Бир адам 60 жашка чыкканга чейин 150 тонна тамак жейт экен. Ошо жүрөбүз. 150 тонна тамак чыккан болсоңуз, уже 100 жеппиз. Ошонун баары ичегин аркылуу өтөт, ичеги аркылуу өтөт ошонун баары. Эми баягы канча шлак калып кетет да? Тамакты жеп жугун эле канча калып атат, идиште турат. Ошонун баары ичегин аркылуу өтөт го. Ошол жерде бир калый камень деген кой пайда болду да, жоон ичеги катып калды, зыңкыйып. Иштебей калды. Ошол үчүн запор адамдарга. Ошонун айынан анан 85% проблема чечилди. Алоэ менен мынаны ичкенде туугандар, мен биринчи жолу өзүм ичкенде ушундай ощущение болду, прям организмим жымылдап эле жатып калды, жыгыркап элечи. Ичем кечинде. Эртемен турам. Мындай грубо да, бирок чын да бул нерсе баарыбызда бар туугандар. Лично мени тазалаганда ушундай тазаланды, что кыл баары жокун баары аралашты. Белак. Ичегиден чыгып аткан нерселерди мен өз көзүмө байкадым. Настолько ощущение кылды мына продукт туугандар. Ошон үчүн бул продукцияны просто ичип көрүш керек. Ошондо түшүнөсүң. Кремдери, желдери бар, прополис деген проблемный кожага. Угрипсайд, согревающий крем МСМге, суставтарга жакшы. Желе активатор First Россия МЧС берген сертификат бар. Буларды тез жардам деп коет. Мына желе 61-чи код крем азыркы мезгилде чудеса творит осы жеткен. Геморройду туугандар 15-20 күндө как рукой снимает. Мына нерсе. Укмуш эле сонун продукт. Аябай грубый бир нерсе бар. Эң жаман оору экен деп коет экен да. Геморрой. Сам не посмотришь, другим не покажешь. Бирок көп туугандар. Туурабы? Эди. Аябай көп азыр. Мына менде ушундайлар бар туугандар. Просто жакшы көрөт мына. Колдонушуп аябай результаттар көрөт. Бир эле койгон ошол результат. Күйүп, кесип, цыйылган жер, угрип, псориаз, экзема, ушул сыяктуу кожный проблемаларга иштей берет. Bizde как домашняя аптечка мына бардык үйдө турат, всегда. First bronchit, laryngit, ангина тамакка сеп койсун. Косметика катары колдонсо да болот буларды. Мына нерсе активаторду мурунга куюп атат. Гаймарит мыналар.
Kulak ayırın alıp ошо окуп атышат. Көзгө тамызгандар бар экен. Мен келчең сен тамызат көзүн. Бирок көзгө тамызган болбойт деп жазып турат. Бияқта да шундай жазып турат. Ошон үчүн бирок тамызгандар бар. Мисалы мен келчең тамызат. Сиздер тамызасызбы? Мен баягы каталогда сунушталбаган нерсени мен сунуштабаганга аракет кылам. Бирок мындан зыяны жок. Халал зыяны жок турат. Сам, зубный паста, самый шампунь. Мунун баардыгы. Жидкий мыла деген бала турган күндөн баштап жуунсаңар. Жуунсаңар вообще сонун, как гель для душа. Гигиенский помада карманына тешкен. Учка сырытса кессе бәріне кетеді. Ошону дагы как геморрой аябай көзүнчө. Момент иштейт экен да, бир киши бар, тааныш жакшы экен бар. Геморрой жыкса болот деп. Желе десем, кымбат экен. Кыргыздарыбыз бар го бизде. Эң арзан, анан эң жакшысы керек бизгечи. Кыргыздарга ушундай да. Мурда еврейлердин баягы умный дечиле, биз азыр еврейлердин өтүп кеттик уже. Кыргыздарчы. Биз ордунан умный болуп кеттик азыр. Самый ушундай жолдорду издеп баштадык. Ушундай тешик баягы кычып-кычыптарын издеп баягы. Яман умный кыз кыргыздар. Өткөндө бирден бирөө келип ашказанда неме болуп атат. Мен неме деп көрүп калдым. Facebook'та Facebook. Бирөө прям кыргыздар ден соолугуга ушунчалык шалакы мамиле жасаган кыргыздардан башка жок болсо керек. Бирөө бир нерсе оор болсо Facebook'ка жазат. Башкарбай. Ашказандагы жазбаган несин уштайсың туугандарды Facebook'ка бирөө жазып койду. Астыга толгондой нерсенин баарын жазышыптыр. Бирөө народный медицина бар. Keçip olmaz обращение. Төвсүздүн ичине кошулган китебин кошуп, жасайсың деген түйгөндөр да сунуштап көрөлөр. Ошол жерге бирөө жазып койду. Ато менен зубный пастасын жери. Мен жиналдым да. Зубный пастаны дүйнө жүзүдө адамдар зубный пастаны тиш жууганга колдонот турат. Бирок кыргыздар ашказан иштетишине колдонот экен. Бирөө айтат, алоен зубный пастасы ашказанга жакшы экен. Мен айттым, ал неге? Жедим. Баягыдай еще газ бар экен. Зәрін боло берет. Жесем ысытып, момент эле басты дейт ашказан. Соны турбай деп, эми ошону адамдарга айтып жүрөт. Айтам, сен жинисиңби? Целый банка алоэ турса, зачем сен зубный паста жейсиң? Мына турат ашказанга, бизде эшик турса, тешиктен кире берет кыргыздарчы баягыдай. Да? Кеде пайдасы тип кетет оны. Жок, көбүнчө зыян келип тургандар мындай нерселердинчи. Ошон үчүн туугандар муну менен лучше тиш жууш керек. Тиштеги таштар түшөт, тишин этим бекем деп аябай соо. Зубный паста. Дальше. Бизде косметика бар. Азыр мен бир канча адамдарды мастер-класс көтөрөм деп чакыргам. Азыр маска коем силерге. Ошол жерде көрөсүңөр. Биздин кожага туугандар 3 эсе тескире сиңеткен. Алоэ кожанын астынан баштап бизде жашатат экен. Алоэнин 5000 жылдан ашуун тарыхы бар. Дүйнөнүн бардык байыркы заманда жашаган адамдардын бардыгында алоэ боюнча бир канча жазып калтырган нерселер бар. Буну байыркы Кытайда алоэ доктор деген ат беришкен. Байыркы Кытайда. Байыркы Египетте чудо растение деп коюшкан. Цветок молодости деп туруп, фараондор алоэге жандай душ эмес, душ эмес, ванна кылган экен да. То есть жашатат. Цветок молодости, жаштыктын гүлү деген ат. Ошон үчүн алоэден жакшы сиздин кожаңызга эч нерсе жок. Биздин косметикадан жакшы косметика жок. Жок, эсерди да хотя бы жок. Мен ого гарантия берем. Просто колдонуп үйрөнгүлө, настолько сонун ушунчалык сулуу кылат силерди, ушунчалык жашатат, ушунчалык тыштардын баары кылат. Ошон үчүн керек. Аял кишилерге настоятельно рекомендую туган. Не только аялдарга, эркектерге тоже керек. Уход. Баягы 90-жылдарда силер жашагансыздар, эсиңиздерде не мода болгон? Боёнуу, помада коюп, көздү кашты боёмой, туурабы? Раса боёнуп баягындай мода болгон. Азыр мода ухоженный.
ойхот жасап мода өзүмдүн естественный кошуна аябай ойхот жасап туруп сонун болуп жүргөн да. Менин келинчегим азыр көрсөтөм сүрөтүн. Просто красавица. Почему? Потому что bir мешок косметикасы бар. Мен бул бизнеске келгенге чейин мен түшүнгөн эмесмин, көрсө биз келинчектерибизге кам көрүшүбүз керек экенин түшүнгөн эмесмин. Олар жаш сулуу болуп жүргөнгө аракет кылыш керек экен. Өзү. Мен аны түшүнгөн эмесмин да. Крем алып бер десем, ушуңа жабасың, мен кыласың крем деп коет элем. Силерге ошентип аткан болсо бир секрет айтып берейин. Ишенбегиле. Тамаша, бирок баары бир кошуна кам көргөнгө аракет кылгыла аяк киши. Менде азыр келинчегиме требования ушул гана. Бир гана сулуу болуп туруш керек, жакшынакай болуп туруш керек болду. Требования мындан. Onu деле ачык айтпайм, просто ичинде. Бардык эркектерде ушундай. Дальше. Жук тазалоочу зат, бесик вот, ну, мурда биз самый порошок бардык нерсени сатып алат элек, азыр бизде только мына нерсени колдонобуз. Титиштик кирдик болду бардыгы. Биз ушул нерсени колдонобуз. Потому что бул экологиялык таза, анан экономичный көпкө жетет. Арттаган программа бар бизде. Силерде болду? Кимден өткөндө марафон болду? Силерде болду? Силерде болду? Медет. Результаттар миллион бизде бул боюнча да. Программа похудения. Бул туура. Бул очищение өзү программа. Тазалайт. Глубоко тазалайт. Бирок муну аракташ үчүн ham ичип атышат да. Негизинен ошо бир аябай тазаланууга жакшы. 4-5 кило ыргытса болот деген нерсе. Мужской женский аромат. Эми туугандар баалары 3 түрдүү. Жөн эле алам десең 100% баа ала берсең, чакырган адамга заказ берип, ошол баада колдоно берсең болот. Ким колдонот бул продукцияны? Просто колдонуучулар ким деп тургандар. Менде көп. Просто колдонуучулар көп. Ким болот? Булар элита. Өзүн сыйлаган, өзүн жакшы көргөн, для себя любимого деп бар. Эч нерсени не жалко депкендер бар. Просто колдонуучу. Бизнеси не интересно, бай, акчасы көп адамдар бар ушундай. Просто колдонуучу болот. Анан арзаныраак алгысы келгендер бар. Буларга 100% баада сатам. Разницасы канттарды. Анан дагы 5% скидкамен алсаңыз болот. 30% скидка чет алсаңыз болот. 5% скидка менен алыш үчүн компанияга просто тиркелиш керек. Компанияга тиркелиш үчүн фамилия, имя, аны билиш